Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala çeksiz maqtolar bolsun. Barыбызды бұл аламда көптөгөн мақлуктардын арасынан ашрафул махлуқат, жануарлардын улуусу кылып, адам кылып жаратканыга чексиз шүгүрлөр болгон болсун. Ошону менен биргеликте Аллах табарака ва таала сиз менен бизге бул жашоодо бир канча неъматтарды берип, ошолордун арасынан эң жоопкерчиликтүү кылып туруп, баланы дагы берди Аллах табарака ва таала. Бул дүйнөдө жалгыз өтүп кетпестен, бала акыралуу болуп, бала үйлөп, кыз жайлап, ошолордун тарбиясыга көңүл буруу менен Аллах табарака ва тааланын ыраазычылыгын табышыбыз үчүн балдарды дагы, кыздарды дагы берди Аллах табарака ва таала. Аллах табарака ва таала бул балдарды сиз менен бизге берип туруп, болду, жаныбар сыяктуу кандай жашасаң ошондой жаша, жалгыз калбашың үчүн бала бердим деп жөн таштап койбостон, Аллах табарака ва таала бул баланы сиз менен бизге жоопкерчиликтүү кылып койду. Бул баланы сактаганга, жана балдардын тарбиясыга, таалимиге көңүл бурганга буйрук дагы берди Аллах табарака ва таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Күллүкүм раин ва күллүкүм мас'улун ан раиятихи", силердин ар бириңер башчысыңар, ар бир башчы өзүнүн кол астындагы башкарып аткандардан сураласыңар деген мааниде сөз айткан. Ошонун негизинде биз ата болуп, үйдө келинчектерибиз апа болуп калбастан, ата, апа деген статусту алгандан кийин балдарыбыздын тарбиясыга, таалимиге, алардын аты жөнүгө, алардын жаман жолдордон сактануусуна, эң негизи тозок отунан сакталып калуусуна биз жоопкерчиликтүү экенбиз туугандар. Бул жөнүндө баланын тарбиясы тууралуу сүйлөгөнүбүздүн себеби ата энелердин алдында балага болгон бир канча милдеттер турат. Балалуу болдум, эми балам ар бир нерседе мага милдеттүү деген түшүнүк менен калып калбастан, бала сиз менен биздин алдыбыздагы канча милдеттери болсо, ошолорду такай аткарып өтүш үчүн эң биринчи биз баланын алдындагы милдеттерибизди аткарышыбыз керек туугандар. Ошондо бүгүнкү күндөгү кээ бир адамдар сыяктуу балам укпай жатат, кызым тилимди албай жатат, балам сөгүп атат мени, кызым мени каргап атат, үйгө кадам койбой койду, сөз айтсам мени жиркип атат деп кайгырып, ыйлап, зар какшап келип туруп, ой балама бир тарбия берчи деген ата энелерден болуп калбаш үчүн биринчи биз балдарга болгон кандай милдеттерибиз болсо, ошолорго өтө көңүл буруп калышыбыз керек экен туугандар. Ылдыйда буйруса ал жөнүндө айтабыз. Негизи эле Аллах табарака ва таала Тахрим сүрөсүнүн 6 аятында мынтип айтат: "А'уду биллахи минеш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-нас вал хижара. والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم." Allah tabaraka wa taala адам баласынын арасынан сиз менен биз сыяктуу Аллах тааланын бар экендигине жана бир экендигине, кыямат күнүнүн болор экенине, пейиштин, тозоктун, Кур'андын жана башка Кудайдан түшүрүлгөн китептердин хак экендигине ынанган имандууларга кайрылып Аллах табарака ва таала айтып атат: "О имандуулар, силер өзүңөрдү дагы, үй бүлө бала бакыраңарды дагы тозоктун ушундай отунан сактагыла. Ал тозоктун отундары таштар менен адамдар болот" деп айтат. Алла сактасын. От дегенде биз дайым эле отунду
күйгүзсөң жалындап күйгөн нерсе, же болбосо бензин, солярка, ушу сыяктуу күйүп аткан нерсени түшүнөбүз. Аллах табарака ва тааlanын айтуусу боюнча, от, тозок ушунчалык каттуу, анда таштар күйүп аткан, адамдар күйүп атып, ошолордун күйгөнүн айынан от чыгып, отундары таштар жана инсандар болгон тозоктон өзүңөрдү дагы, үй бүлө бала бакыраңарды дагы Аллах табарака ва таала сактап калгыла деп айтып атат. Туугандар, бул дүйнөгө биз келдик, бир максат менен келдик. Аллах табарака ва таала залым эмес, эч качан өз пендесиге зулум кылбайт. Эч качан өз пендесиге зулум кылбайт. Аллах табарака ва таала өтө боорукер, өз пенделерин жакшы көргөн зат. Ошондуктан өз вактысына жараша Аллах табарака ва таала пайгамбарларды жөнөтөт. Коомчулукту, түбөлүктүү тозок отунан куткарып, түбөлүктүү бейиштин рахатына чакырыш үчүн пайгамбарларды жиберип туруп, аларга дин берет. Динди бергенден кийин Аллах табарака ва таала адам баласын ушундай кылып койду, башка жан-жаныбарлардан айырмалап акыл берип койду. Тил берип койду. Сүйлөйт, акыл менен талдайт ал нерселерди, угуп аткан, көрүп аткан нерселерди. Ошону менен жолун тандап кетет. Ошон үчүн ад-дүйнө дарул имтихан, дүйнө бул сыноо дүйнөсү. Сыноо кимге? Сыноо сиз менен бизге, койго эмес, уйга эмес, итке эмес, же башкага эмес. Сиз менен бизге сыноо дүйнөсү бул. Себеби дегенде Аллах табарака ва таала акыл берди, тил берди. Эми бул дүйнөгө жашап атканыбыздан кийин Аллах табарака ва таала адам баласы билбей калып туруп тозок отуна кетип калбасын деп вакты-вактысы менен пайгамбарларды жөнөтүп, пайгамбарларга дин берип, пайгамбарлар аркылуу динди коомчулукка үйрөтүп атты Аллах табарака ва таала. Динде толугу менен адам баласынын дүйнө акыреттеги жашоосунун бактысы камтылган. Кайсыл бир инсан акыл эси менен Аллах табарака ва таала жаккан деңгээлде жүрүп туруп, хидаят насип кылган болсо, ал адам дин тутунуп, динди толук карманып отуруп, бир аз жашоосунда дагы ийгиликтүү, жүзү жарык, шерменде болбостон бул дүйнөдөн өтүп, акыретке түбөлүктүү жашоого барганда дагы түбөлүктүү ийгиликке жетет туугандар. Сыноо дүйнөсүндө жашап атабыз. Сыноо дүйнөсүндө жашап аткандан кийин башыбызга түшкөн түйшүк эле сыноо эмес. Кыйынчылык эле сыноо эмес. Бирөө менен урушуп калуу эле сыноо эмес. Качандыр бир кырсык болуп калса ошол эле сыноо эмес. Качандыр бир уруш болуп калса ал эле сыноо эмес. Сиз менен биздин күнүмдүк жашообуз сыноо. Ошолордун катарында балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы сыноо болуп саналат. Ошолорго туура тарбия бере алып атабызбы? Аллах табарака ва таала Кур'анда буйруп аткандай: "Ку анфусакум ва ахликум нара". Өзүңөрдү дагы, балдарыңарды дагы тозоктун отунан сактагыла. Ал тозок ушундай тозок, анын отундары таштар менен адамдар деп айтып атат. Туугандар, бүгүнкү күндө балдарыбызды баарыбыз жакшы көрөбүз, туура. Кээ бир аталар ушундай балдардын оозунан чыга элек туруп бирдекени даяр кылганга аракет кылат. Же болбосо биз ар бир иштеп атканыбыз, кылып атканыбыз баары балдарым кененирээк жашаса экен, тең туштарынын астына жер карап калбаса экен, балама машина алып берсем экен, балама үй там кылып берсем экен, баламды жакшына окууга окутсам экен, ошентип отуруп, ушинтип тарбиялап койсом, эртең мен картайып алдан тайганда балам мени багат, балам мени карайт деген түшүнүктөр менен балдарга тарбия беребиз. Адалбы, арамбы, ага карабастан балдарга таап келип, жедирип, ичирип, окутканга аракет кылабыз кээде. Туугандар, Аллах табарака ва таала буйруп атат: "Ку анфусакум ва ахликум нара". Өзүңөрдү дагы, балдарыңарды дагы тозок отунан сактагыла деп буйрук берип атат. Балдарыбызга таап, иштеп келип, жедирип аткан нерсебиз биринчиден адалбы, адал эмеспи? Балабызга бердирип аткан, алдырып аткан тарбияларыбыз туурабы, туура эмеспи?
балдарды сүйүп жакшы көрүп атабыз. Ошол жакшы көрүүдө чектен чыгып кетип аткан жокпузбу? Бүгүнкү күндөгү биздин балдарыбызга болгон махаббатыбыз эртең биздин көз жашыбыздын агышына себеп болуп кала турган деңгээлде тарбия берип аткан жокпузбу? Бүгүн балаңдын оозунан чыга элек нерсени даярдап атасың, ошентип көндүрүп отуруп, уктап атат, тур балам намаз оку десең, деп оодарылып коюп туруп жатат, намаз окубай жатат. Кудайдын өкүмүн укканды үйрөтө албай ата турган болсок, эртең өзүбүздүн сөзүбүздү эч качан укпай тандай бала туугандар. Бүгүн балабыздын кекиртегиден өтүп аткан нерсе адалбы, арамбы, ага көңүл бурбай турган болсок, эртең иштеп таап келип сени бала болуп туруп карап аткан болгон күндө дагы ал жедирип аткан нерсеси адалдан келтабы, арамдан келтабы, ага көңүл бурбай турган бала болот. Аллаху акбар. Ошон үчүн бала ал мал эмес. Чөптү салып курсагын тойгозуп, сууга алып барып суу ичирип койсоң болду, кутулдуң жоопкерчиликтен дей турган. Бала каалаган пицца десе пицца, же болбосом тамак десе тамак, же болбосом дагы эмне бирдеке каалаган нерсесин жедирип коюп, сууду берип коюп, болду, кутулдум, курсагы ток, ойной бер, телевизор же телефонду берип коюп, болду, ойной бер, мен тынч отурсам болду дей турган ал мал эмес, ал кой эмес, уй эмес ал. Ар бирибиздин балдарыбыз, кыздарыбыз биздин мойнубуздагы жоопкерчиликтерибиз туугандар. Ошол бала тарбиялоонун айынан же биз бейишке жетебиз. Иншаалла, туура тарбия берип, Аллах табарака ва тааланын ыраазычылыгын таба турган болсок, бала сыноосуда биз ийгиликке жете турган болсок, бейишке киребиз иншаалла. Аллахнын ыраазычылыгын таап туруп. Эгерде бала сыноосунан ийгиликке жетпей кала турган болсок, бүгүнкү күндө өтө дүйнөнүн баарын башкарып аткансып, ишибиз менен алек болуп туруп, жанагы эле койго чөп салгандай, баланын курсагын айткан алып берип коюп туруп, ызылдап келип туруп, ата да беркелеп башка кылса, балам кое турчу, мен ишим бүтүрүп алайын деп, же болбосом чарчап келдим деп туруп, колуна телефон берип туруп, отургузуп коюп туруп, өзүң бул жакта башка нерсе кечке иштеп келип, үйгө келип дагы ошону менен алек болуп, балага көңүл бурбастан, балаң сенден эмнени каалап атат, же балаңа сен кандай мээрим беришиң керек, ошол нерселерди көрсөтө албай турган болсок, эртең биз кайгырып калабыз туугандар. Эртең биз кайгырып калабыз. Бала көрүп өсүп атат, иштесе ач калбайт экен, ошондо курсак тоет экен, ошондо акча табылат экен, канткенде дагы иштеш керек экен деген түшүнүк менен өсүп барат. Аллах табарака ва таала бир күндө 5 вакыт өзүнө сыйынууга чакырып атат. Ошону үйрөтпөй аткан болсок, намаздын убактысы келди, эч кандай көңүл бурбастан, ой балам, намаздын убактысы болду, даратың барбы? Келе намаз окуйбуз. Кызым, тур, намаз окуп атасыңбы? Кана? Дебей, антип айтыш нар жакта турсун, өзүбүз намазга турбай аткан болсок, анда туугандар, биз бала сыноосунан ийгиликте эмеспиз. Кайгыруу жолунда баратабыз туугандар. Бүгүнкү күндө кучактап, сүйүп, өөп, жыттап, канбай жаткан баланын айынан Кудай сактасын, эртең бара турган жерибиз жаман болуп калуусу ачык, айкын бул нерсе туугандар. Бүгүн балабызды намаз окута албай атсак, бүгүн балабыздын таалим, тарбиясыга көңүл бура албай атсак, анда биз бала сыноосунда өтө кайгылуу жолдо баратабыз туугандар. Аны качан көрөбүз? Жалганды көрүп турган көзүбүз жумулуп туруп, акыйкатты көрүп аткан көзүбүз ачылганда, бул дегенде Аллах табарака ва таала чене берген бул дүйнөдөгү жашоодо өтө бүтүп, бул дүйнөдөн кош айтып кеткенибизден кийин билебиз анын баарын. Ошон үчүн туугандар, Аллах табарака ва таала айтат, өзүңөрдү дагы, балдарыңарды дагы тозок отунан сактагыла. Ал тозоктун отундары таштардан жана адамдардан болгон тозок. Ал тозокто малаикатун гилабун шидадун ла ясун Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Ал тозок өзүнчө эле күйүп аткан болбойт. Ал тозокто периштелер болот, кайтарып аткан, карап аткан. Очокко от жагабыз, кышында пешкелерге көмүр салабыз. Ошол сыяктуу күйгүзүп турган болуш керек, валлаху алам. Кантип атса дагы периштелер болот. Ал периштелер өтө каттуу, каардуу болот. Ал периштелер өтө каттуу, каардуу болот. Аллах табарака ва таалага
көz açıp jumgancha dagı, көз irmemçe dagı hiç kaçan күнөө kılbagan, Allah tabaraka wa taala kaysı nerseni buyursa oşonu takay atkargan perişteler bolat. Siz menen biz siyaktуу alsızlık kılıp hayya alas salah meçitte ünü barıça bakırıp atkan, namazga çakırıp atkan azançının ünün ugup durup, meçitke keliş arjakta tursun, üyde turup namaz okubay, dep koyup, hazır günde okubay atam işlerin bitirip alayın dey turgan emes. Allah tabaraka wa taala kanday buyruk berdi, darap atkara turgan perişteler. Ay, keňiz eме musulmanbızgo, ayap koyuңuzçu, ötüp keteyinçi, keçirip koyuңuzçu. Al dünyada, al jerde al perişte. Bizdin bir tuğanımız emes, atağımızın tanışı emes, cerdeşimiz emes, bir uluttan emes. Doğru da açıbaydı. Sebebi degende Allah'ın hükmü turat al periştede. Al perişte siz menen biz siyaktı Allah'ın hükmünü taştay turgan perişte emes. Ve yef'alûne mâ yu'marûn. Allah tabaraka ve teâlâ neni buyuruyor, daravat karatal. Oşondoy perişteler kaytarat. Al tozoktu. Allah'ın barыбызды saqtagan bolsun tuğanlar. Bul jogapkerçiliklerden barın nege aytıp atat? Sebebi degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste mintip aytat. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyetihi. Selerden ar biringer başçısınar, ar bir başçı özünün kol astındağı nerse jönünde cevap beret. Başçı dese bir işkananın başçısı, je olbosom başka bir kança adamdın başçısı emes. Ar birimiz üy bülöde erkekler üy bülöge başçı. Ayalga başçılık kılat. Baldarga başçılık kılat. Ayalının jogapkerçiligi dagın erkekte tuğanlar. Ayalının jogapkerçiligi dagın erkekte. Ayal üyden çıkıp baratat. Kantip çıkıp baratat. Dinimiz buyurganday çıkıp baratabı, je bolbosam bugünkü önükкен kündögü zamandagıday kılıp çıkıp baratabı. Kudayga jakpagan dengelde. Aga dagın erkek жооп берет. Tuğanlar özü negizi ayal zatıga beyişke kiriп oңой. Bir Kudaydın atkanын uksun, ekinci küyösün rahatsızlığını alsın. Üçüncü uje beyiş. Ay erkeklerçe, erkekler Kudaydın hükmün atkarуу menen birgelikte Ku enfusakum, özüңөрдү dagın saktagıla dep, özünü dagın saktaş gerek. Özünün jeke jaşoosunda dagın tozok otundan saktanıp жүрүш gerek. Oşonu menen birgelikte üy bilöңөр dep atat. Ayal bala bakrası jönündө dagın erkek жоопкерчиликтүү болуп atat. Özü tüz жүрүp turup, ayalının жүрgөнүnө, je bolbosam balasının жүрgөнүnө, je bolbosam kızının жүрgөнүnө көңүл бурбай турган болсо, je karap turup көңүл bursa dagынан tыя албай турган болсо жаман нерседен, je bolbosam жакшы нерсеге буйруй албай турган болсо, ай жон койчу, бар эле ушинтип атпайбы дей турган болсо, бул өзү түз жүргөн күндө дагын чекеси мажол болуп кетсин саждада жатып, алардын тарбиясыга көңүл бурбай турган болсо, ал эркек өтө коркунучта тугандар. Çekesин саждадан көтөрбөй жатып алган күндө дагын ал жоопкерчиликти аткарбагандыгы үчүн Аллахтын астында өтө коркунуч жашоодо баратат тугандар. Allah tabaraka wa taala ödede aytkan ayatта ayaldarga буйрук бербей айтат. Ku enfusakum, erkeklerge özüңөрдү сактагыла, wa ahlikum, üy bilöңөрдү bala bakarаңарды сактагыla деп атат. Demek kullukum ra'in, ar biriň başçısın, ar bir erkek, meçitke bar erkekler kelip oturat hazır. Ar bir erkek özübüzdü dagın, baldarыбызды dagın, ayalыбызды dagın saktaganga mildettүүбүz tuğandar. Oşolordun ar birin baskan, turgan, koygan kadamıga çeyin köngül buruşubuz gerek. Ar bir koyup atkan kadamı Allah'tın razısılığı üçün bolup atabı. Süylep atkan sözü, ötkörüp atkan günü, bulardın barına köngül buruşubuz gerek. Anda biz iştebe ayalыбызды kaytarıp, kızыбызды kaytarıp otura bereyli. Kanday bul kıyın nerse tuğanlar. Öte kıyın nerse. Bul kıyın nerseni oňoýlatuştun jolu en birinci balanın kiçikey kezinen tarbiyalap atkanda oşanty östüröýle. Birinci mildeti atanın
Balaga жақшы ат koyu. Себеби дегенде кыямат күнү азыр жер бетиде 7 миллиардтан көп адам жашап аткан болсо ал эчтеке эмес. Бир заманда ошончо жашап атат. Ошол заманда канча өлүп кетти, канча дагы төрөлүп атат. Адам алейхиссаламдан баштап кыяматка чейинки канча адам келе турган болсо баары чогулат. Ошонун ортосунда паланчанын уулу паланча деп туруп чакырылат. Эми атыбыз диндеги жагымдуу ат менен чыгабы, же болбосо динсиздин аты менен чакырылабызбы? Эң биринчи атанын жоопкерчилиги балага ошондой жакшы ат коюу. Ошол жерден чакырылабыз. Демек, балдарыбыз эртең чоңоюп, жол басып калган учурда артынан аңдып карап отурбайын десек, бүгүн кичинекей кезинен балдарыбызга тарбия берүүнү баштайлы. Эң биринчи төрөлгөндөн баштап туруп эле атын жакшы коелу. Андан кийин адалдан таап келип туруп жедирейли. Себеби дегенде денеге адал киргенден кийин ал дене тамак менен өскөн дене, адал тамак менен өскөн дене. Аллах табарака ва тааланын өкүмдөрү менен жашоочу болуп чоңойот иншаалла. Табииятан бул. Эгерде денеге арам кирип кала турган болсо, канча Кур'ан хадисте айтпайлы Кудай сактасын, канча мисалдарды бербейлі, же болбосо канча урушуп урбайлы, ал нерсе сенин алдыңда макул деген менен ар жакка чыгып туруп өз билген кыла турган болуп калат. Себеби дегенде аны денесини жаман жолго тарта турган эт турат. Ал эт каяктан пайда болду? Сен алып келип жедирген арам эттен пайда болду. Арам тамактан пайда болгон эт болуп калууда туугандар. Ошон үчүн балабыз сиз менен бизди уксун, Кудай Тааланын каалоосундай жүрсүн дей турган болсок, бүгүн балдарыбызга адалдан таап туруп жедирейли туугандар. Андан кийинки милдетибиз балага берген тарбиябыз. Балдарыбызга биз тарбияны туура бере турган болсок, Кудайдан коркконду үйрөтө турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолун жолдоп ээрчигенди кичинекей кезинен үйрөтүп кое турган болсок, эми чоңоюп жол басып калганда аны аңдап отура бербе. Ал өзүдөн сенин тарбияңдын берекесинен өзүдөн өзү Кудайдан коркуп туруп жаман жолдон кайта турган болот. Өзүнөн өзү ар бир кылып аткан ишинде бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тутунган жолго дал келеби дей турган болот. Атам карап турабы, апам угуп калбайбы эмес, Аллах табарака ва таала көрүп турат дей турган дихан менен, сезим менен жүрө турган болуп калат ал бала. Ана биз ишибизди кыла берейли эми. Адал эмгегибизди кылып туруп, Аллах Таала берген нерсени, рызкыны таап келе берейли. Ар бирин аңдап отура бербейли эми. Аллаху акбар. Аны үчүн балдарыбыз төрөлгөндөн жакшы ат коюп, аларга адалдан жедирип, алардын таалим тарбиясыга көңүл бурайлы туугандар. Ошонтей турган болсок, балдарыбызды аңдыштын кереги жок. Өзү менен өзү. Дагы бир жерде айтылат, балдарыңа кичинекей кезинде Кур'ан үйрөтүп кой. Бул Кур'ан чоңойгондон кийин өзү балаңды жетелеп алат. Туугандар, Кур'ан эч качан бактсыздыкка жетелебейт, шуну билип коелу. Ошон үчүн кичикей кезине зээни таза, эмнени айтсаң ошону жаттай турган, эмнени үйрөтсөң ошону кыла турган кезде Кур'ан үйрөтүп коелу. Ал бала чоңоюп, акыл эстүү болуп, күчтүү болуп, өзүн жолун өзү тандай турган болуп калган кезде эми аны Кур'ан жетелейт эми. Кур'ан жетелейт. Кур'ан түздөн түз бейишке жетелейт иншаалла. Анын дүниедегі өткөрүп аткан жашоосун Аллах Таала өмүр берип туруп, ата көрүп аткан болсо, өлгөндөн мурда кубанып туруп өлөт. Баласынын жүргөнүнө. Өлгөндөн мурда атаңа рахмат деп туруп, андай баладан атага рахмат келет. Өткөндөн кийин күн сайын баланын өткөргөн күндө жасаган амалдар жакшылыгынан атасыга жакшылык жетип турат туугандар. Ошон үчүн атанын балага кылган белектеринин арасынан эң жакшысы кайсы билесиздерби туугандар? Бүгүнкү күндө кымбат игрушканы алып берүү эмес. Мына каникул келатат. Каникулда эң жакшы жерлерге алып барып эс алдырып келүү бул белек эмес. Эң кымбат, баалуу, өтө барктуу белек атанын балага кылган белеги. Бул баланын кичинекей кезинде атасынын берген туура тарбиясы туугандар. Ушуну билип коелу.
Balabızды жақшы көріп тұрып, машина алып беребіз. Қызыбызды жақшыға көріп, кукла же бірдекелерді қалаған бүгінгі күнде шығып отқан әрбір жақшы игрушкаларды алып бергенді жақшы көреміз бе? Не үшін? Балдарыбызды, қыздарыбызды жақшы көреміз. Туғандар, жақшы көргенде тура жолды таңдайлы, тура жақшы көрөйлі. Тура динибиз баланы андай ойыншықтардан же болбосо ойыншықты ойногондон тыйып отқан жоқ. Жаш кези ойногонду жакшы көрөт, табияты ошондой, макул ойносун. Ошону менен биргеликте биз белегибизди берип калайлы. Ал белектер убактылуу, биз түбөлүктүү бактылуулукка жетелей турган, түбөлүктүү жашоодо чогуу боло турган балабыз менен ушундай белекти берип калайлы. Бул белек кайсы? Бул белек туура тарбия. Мындан өткөн балабызга бере турган белегибиз жок туугандар. Эгерде ушул белегибизди берип кала турган болсок, жаштай кезинен анда биз балдарыбызды да кыздарыбызды дагы биз баягы Куранда Аллах табарака ва тааля сиз менен бизге кайрылгандай ку анфусукум ва ахликум нара, өзүңөрдү дагы үй бүлөңөрдү дагы тозок отунан сактагыла деп берген буйругун ошол жактан эле аткарып аттык биз уже. Себеби туура сүйлөгөндү үйрөттүк. Уурулук кылбаганды айттык. Гыйбат кылбагын, бирөөдүн акысын жебегин. Ошонун арасында намаз Кудайдын өкүмү деп Кудайдан коркконду үйрөттүк. Кур'ан үйрөтүп койдук. Эми биз бошоп калдык. Өзүбүздүн ибадатыбызды кылайлы. Бошосок адалдан ырыскыбызды талап кылып ишибизди кылайлы. Аларды үйрөтүп жаштай кезинде үйрөтүп койгон Кур'ан эми жетелейт туура жолго. Жашоодо эле эмес, түбөлүктүү жашоодо бейишке чейин алып барат, бейишке киргизет ал тарбиябыз эми. Аллаху акбар. Туугандар, демек ата болуп сүйүнүп, балам бар, артымдан калган туягым бар, кыздарым бар, башка аларды өп жыттап, кучактап, каалаган алып берип, сүйүп коюу бул аталык эмес. Чыныгы аталык аларга туура тарбия берип, ошону менен биргеликте атын туура коюп туруп, Кудайдан коркконду үйрөтүп туруп, Кур'анды үйрөтүп кое турган болсок, мынакей биз аталык милдетибизди аткардык. Балабызды чыныгы жол менен сүйө алдык биз. Биз ошондой кыла турган болсок, чындыгында балдарыбызды да кыздарыбызды жакшы көрөт экенбиз. Андай кылбадыкпы? Бүгүнгү жакшы көрүп атканыбыз андай кылбасак, ал жакшы көрүү эмес, балабызга кылып аткан душмандыгыбыз. Жаштай кезинде балабызга душмандык кылып алдыкпы? Эртең чоңойгондон кийин, денесиге күч киргенден кийин ал душмандыкты кайра бизге колдонот эми ал балдар эми. Алла сактасын туугандар. Аллах табарака ва тааля ар бирибизди ата кылсын. Ар бирибиздин балдарыбызды да кыздарыбызды дагы Аллах таала өзүнүн коркуучулардан кылсын. Söz uğuçulardan kılsın. Alemi ar biribizge tuğra tarbiye bergenge Allah'ım özü tavfik versin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.